Кутмандуу таңыңыздар менен деп жагымдуу анан жалындуу салам айтуу менен биргеликте студияда Шарлотта Эшматова. Таңкы баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Андыктан келиңиз, сиз дагы экранга жакыныраак олтуруңуз. Суналгынын добушун көтөрүп алыңыз. Алдыда керемет атмосфераны дагы бир ирет чогуу биз жаратабыз. Баткен телеканалы менен чогулууга чакырабыз. Анан бүгүнкү программабызды дагы кызыктуу, сонун бир кызыктарга бай кылып өткөзүүгө сөз бере кетели. Болгонуз сиз экран астындагы номерге билдирүүлөрдү узата берсеңиз кабыл алабыз. Жакшылыктарды, андан сырткары конокторубузга суроо талаптарыңыз болсо, алардын баарын окуп бергенге аракет кылалы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Шарлоттанын меймандары дагы атайын Кадамжай районунан келген кыйындар, мыктылар десек дагы болот. Кадамжай районунун Исхак Болотхан айылынын айыл аймагына караштуу номер 43 ынтымак орто мектебинин таланттуу окуучулары жана музыка мугалими Ража Валиева Бүүсарай жекебиз мейманда. Кутмандуу таңыңыз менен. Жана ошондой эле кыздарыбыз Кыз Жибек, Айжамал, Динара, Мирайы да, манасчы жигитибиз Алмамбеттер дагы. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздар? Манайыңыздар жакшыбы? Келиңиздер анда эмесе жеке көрөрмандар менен амандашып алалы. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Сиздер менен саламдашып турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн өзгөчө таланттууларды алып келген окшойсуз, Биздин кыздарыбыз кийинип алганда эле, ай бул эмне кылат экен бул кызыбыз деп кызыгып калышы мүмкүн. Кызыбызга кезек берерден мурда сизден сурагым келип атат. Деги эле бүгүн кандай таланттууларды алып келдиңиз? Бул жолку сапарыбызда биз демедегиден башкача таланттарды алып келдик. Бүгүн актёрлук чеберчилиги жана манасчылык өнөрү, ошондой эле дастан өнөрү боюнча эң мыкты деп табылган окуучуларымды алып келдим. Эң сонунда мыктылардан мыкты бир натыйжа күтсөк болот экен, Ооба. Кубанычтабыз. Микрофонду кызыбыз кармап тур, кандайсыз? Жакшы. Жакшы. Бүгүн сиз кандай өнөрүңүздү тартуулайсыз? Манас айтам. Манас айтасызбы? Кыздарыбыздын манас айткандагы кандай жакшы. Алмамбет, жашыңыз канчада? 10 жаштамын. Туулган жылым 2012 жыл. Бойдокмун деп эле кете бербейсизби? Учурда деп. Алмамбет, бүгүн бизге кайсы талантыңызды көрсөтөсүз? Манас айтам. Манас айтууга кызыгасызбы? Ооба. Жаттоо оңой элеби? Чоңойгондо ким болгуңуз келет? Мен чоңойгондо доктор. Доктор, манасчылардын баарын эле доктор кылып салайын деген окшойт эжекебиз, Эмне үчүн? Мен элдерди дарылайм. Элдердин, кыздардын жүрөгүн дарылайсыз. Эң сонун, бул кызыбыздын дагы өзгөчө кийинүү образы дагы башкача экен. Келиңиз, сизге микрофонду сунгум келип атат. Бүгүн бизге эмне аткарып бересиз? Монолог. Кайсыл чыгармадан үзүндү? Саманчынын жолу. Саманчынын жолу. Болду анда. Дароо эле микрофонду кармаганда эмне кылалы? Аткартып салалы. Биздин Мирайда кызыбыз микрофонду кармап берип турса, болобу? Анда эмесе келиңиз. Мирайда кармап. Же өзүңүз кармай бересиз, ыңгайлуу элеби? Болду анда келиңиз. Амансыңбы? Куттуу талап. Аманчылык, келдиңби толгонай? Былтыркыдан да каары түшүпсүн, чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жерине. Арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Билем, келериңди күтүп жаткам. Сен бул жолкусунда баланы да ээрчитип келмек эмес белең? Жок. Бул жолкусунда өзүм жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмессиң да? Жок, айта албадым. Бар бир ал билет да бир күн келип, элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок деп ойлойсуңбу? Аның чын, канткенде да акыры бир күн билет. Ал муну укканда кандай ойлорго кабылып, бул айткандарымды кандай түшүнөт экен деп ойлонуп жатам. Ал мен үчүн чалагайын бала сыяктанат. Бирок өзү чоңоюп да калды. Мен бул баланы, бул сырымды эки ооз менен айтып берчү сөзүм болсо кана. Акыркы күндөрү ойлогонум жалгыз ушул. Кана уктап кеткенимде, көзүм жумулуп кеткенде мен анчалык өлүмдөн деле корккон жокмун. Ажал келсе, каяша кылбай ширеле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кеткен кезимде мен өзүмдүн ичимдеги сырларды жердин көр астына кантип алып кирип кетем деп андан да жүрөгүм түштү.
Ал энесин тарткан күйөрмөн бала мен ооруп төшөктө жаткан кезимде эне кай жериң ооруйт, суу ичесиңби, дары ичесиңби, үстүңдү жылуулап коеюнбу деген кезде мен ал сырды айтып берүүгө кудуретим да жетпеди. Сонун өзгөчө сонун экен. Кандайсыз? Жакшы. Атыңыз? Айжамал. Айжамал. Бүгүн бизге кандай өнөрдү аткарып бересиз? Бийлейт окшойсуз? Чамасы. Монолог. Кайсы чыгарып атам өзүндө? Саманчынын жолу. Азыр көкөңүздөр чогуу бирөөгө даярдаңыздар. Дагы барбы? Мындан башка деле монологторуңуздар барбы? Же болбосо башка бир талантыңыздар барбы? Алдыңкы мүнөттөрдө ачалы, Ооба, таланттарыбыз бар, бийлейт кыздарым. Болдан да бийлеп бересиздер бизге. Ушул форма менен да? Жок. Болдан да урматтуу көрүүчүлөр, алдыңкы мүнөттөрдө биз кыздарыбызды бийлетебиз. Бул кызыбыз дароо эле колуңузун колго алып кыргызчанып турат жанында. Жакшысызбы? Ооба. Микрофонду кармабыз. Жашыңыз канчада? 13. Ырдап бересизби? Дастан айтам. Дастан айтасыз. Канча убакыттан бери айтып келатасыз? 1 жыл. 1 жыл. Жакшы эле өзгөрүүлөр, даярдыктар болуп атабы? Эжекебиз кандай сабак берип атат? Жакшы сабак берет. Дагы кандай өзгөрүүлөрдү байкап атасыз өзүңүздөн? Жакшы, комузду дагы жакшы эле чертем. Болдан да жакшы черткенин бир ушул жерде көрсөтөлү көрөрмандарыбызга. Даярсызбы? Микрофон кармап берсин бизге. Келиңиздер анда. Мен сиз комузун коштоосунда биздин Кайраттанып Курманбек дөлөндү кирди кажырып, алдындагы тел торат арандай оозу ачылып, ойноктогон тел торат оозунан көбүк чачылып, Курманбек дөлөн беттешти, кыргыз калмак кектешти, ким жыгылат, ким саядай жыгылышын жектешти. Курманбек дөлөн батырлар найзалары кагышып, бир беттешип алышып, бакталайга салышып, хан дөлөндүн тулпары качкы болгон карала, кача баштап кайранадай сыр алдырды балага. Жалтан чагын билген соң бала батыр Курманбек качырып кирип жанада кый сүбөдөн бир сайды эби кетип дөлөндүн өзөңгүдөн буттайды. Ажалым жеткен экен деп ай арман кылып муңайды. Сүбөдөн тиген найзасы кабырганы аралап, кыркында да тепчилип, кыр арканы жаралап, элине кире качарда тартып алып найзасын, бала батыр Курманбек ойлонуп түпкү пайдасын кетирем деп самады ал калмактардын айласын. Кайра тартып Курманбек 40 жигитин карады, кырылышып кетүүгө кызып кетип баратты. Кылкылдатып найзасын 40 жигитин карады, жердүн күрөп калмактар ай жекеге чыкпай качышты. 40 жигит кирип келишти, кырга салам беришти,
қабағын жазып күлімдеп ханы менен көрүштү. 40 жигит айтты бегине, төрөм качкан жону кубалы, кыл жаяралы калган жок, кылычты канга жубалы. Кыраным сени жиберип ай, 40 жигит карап турабы. Чындыгында биздин көрөрмандарыбыз кача дагы жагып кол чабууларын узатып атса керек. Ал эми жогоруда Мираида кызыбызга кайра келе турган болсок, Мираида манас айтам деп калдыңызбы? Бүгүн бизге манас айтып бересизби? Келиңиз анда биздин жеренебиз микрофон кармап берсе, манас айтып бересиз. Болду. Кабыл коюңуз, Мираида кызыбыз. Gezengden kımbatımman kımpıyım görünüp kalgan gezeken gökkete kaynağın kalın altayga kamatıp salgan gezeken gökkete dökemmege kalmakı daymancuga Talatıp salgan gezeken Ermanastar çutartıp 40 jara girip barganda Allah'ın yardunan Turbağanın karaçı Arstan manas barganda Attasın gargan baladay Iylağanın karaçı Oşonda kırın süylep bek taşay Aldamay könün ukçuğun Dep baştaydı Gökөтөйдүн кызыгаш көргөн келген экенбиз Талант кыраагытайга умана сөлгөн келген экенбиз Кыраагытай манжуал албан түрлөң эли бар Ал кандай кыргыздан албай жүргөн кеги бар Бекбай соппулашта бет алышар жери бар Чатакташпай чырдашпай дегенине күнөөлү Маникер тартуу берер нат менен алдап салалы Айланайым манасым булардын амалмын типта табалы Муну угуп манастын кары чыгып бетинен Чары чыгып көзүнөн Ошондо кошого айтыла турганын О, bir күндөй турганда күлүктү кантип берейин Күчөгөн экен буга бир бүгүн көрпүлөшүп көрөйүн Айдың майдай турганда арыгыма кантип берейин Алжаган экен буга бир бүгүн алып барышып көрөйүн Атпакыргы журт үчүн ажаңды сөйлөйүн Жигит бири колдуса жинеган төгөйүн Качкаларың жолунан калмакты беттеп келейин Ушуга жылдаган капырды мен бүгүн калкан жерге төгөйүн Деп карды манас салганда Калмак менен кан манас Чатакташып калганда Казанның атты талатып Көп калмакка сабатып Баймырза келди хан болуп бүткөн бой чаң болуп көкдөй канга аш кылдык манас Көбүрөөк азайыш кылдык манас Өзүңдү байлап алат дейм манас Алдың азапкың өзүң салат бейм манас Баймырзаны көргөндө жұрт айлап келгени Бу кырдыкты көргөнчө тулбайтына чөгөйүн деп ошенти бер манас Кыра жап камчыны кырмай калып эмерип Нискырадай батырды төбөгө тартып жиберип Нискыраны ошондо отого тартып быркырап эй Көпчүлүктүн баягы рухунда көтөрүп койду окшойт менимче. Азаматсыз башкасын коюп манастайт дегенде эми манасыз дароо эле улайт окшойбуз, Алмамбет мырза. Кандай дедиңиз? Кайсы жерден өзүндү айтып бересиз манастын? Манастын өзүндү. Манастын өзүндү айтасызбы? Кана өзүндү айтып берет. Келиңиз анда эмесе. Метракка көтөр. Ең атпай кыргыз элинде, окса дагы белинде, калбырып көң жезганат, желдей күлүк минген ат, кызыл кыргак колунда, кармашкандын жолунда, кийгендери камдагай,
кыймылдары шамдагай, шалтыркан кисе байланган, жо жарагын шайланган, касташкан калың жобосу, кара барчың айланган, балдар батыр кыргыздын, өрүдөңүйүн аңдашкын, качканда төсүн комдошкун, келеңгер чачпак кең сору, келини сонун кыргыздын, кызылдан кийген күрмөнү, кыргалай таккан түймөнү, жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай сыналган, кулаштап чачын тарашкан, ак калпактын кызылчук, алганнан жарашкан, кызыл беттин кымча бел, кыздары сонун кыргыздын, белдемчисин байлаган, кыңкылдаган балдарга, кымыз менен сүт берип, кыңырылы айланган, кептири сонун кыргыздын, наркты сөздүн шарайткан, акыйкат кебин тагайткан, батасы журттун байыткан, барын билген тарыхтан, карысы сонун кыргыздын, телегейин тептегиз жери жакшы кыргыздын өзөгүн берген, өздесе ошол эли гана жакшы кыргыздын. Аргын кыргыз ичинде отурмалдан жылкы көп, олуккандан тыңчы көп, солуп жаткан уйку көп, чакасынан сырты көп, жашыгынан курчу көп, жанжыргаткан ырчы көп, элдеринде салты көп, экиленген марты көп, мына ошондо энеке арамдарын көрсөткөн, алдаганча дарты көп, карамалдан төсү көп, кардысылык беси көп, бос коённан түлкү көп, борсулдаган күлкү көп, ай балтадан кылыч көп, айраннан кымыз көп, азганактай кыргызда аңдыша турган шыбыш көп, карагай кайың чери көп, кабылан жолбор шери көп, ак матадан манат көп, атадан калган санат көп, айтышкан каң чечең көп, кайсы бирин айтайын, айтылбай калдың эчең көп, арыгынан семиз көп, жалкысынан негиз көп, тектиринден теке көп, курбусундан кулжа көп, адырындан аркар көп, ак көрпөсү булгундай, аргымагы дулдулдай, бостор коюң булбулдай, кара кыяк жылгындай, кара кушуң туйгундай, булбулу сайрап таңшыган, булагың агып ташыган, булбулдун үнүн укканда, муңду пендең жашыган, торгой сайрайт чөлүндө, бакасы чардайт көлүндө, аркар бөкөн ак кийик аралашып түрүндө, алмасы гүлдөө ачылган, жемишиң жерде чачылган, көк шебериң көйкөлөт, сарымсагы жайканат, алабата күдүрөк, төнүн жериң алаты, бетеги белең жошулган, бен жериң алаты, жалоосу жакын жанында, жөн жериң алаты, жактыркашы багар алаш, койдун жериң алаты, тамашагаң ылайык тойдун жериң алаты, сенде жер барбы? Ошол кыргызганан өңдүң эл барбыңы? Сонун өнөрүңүз өркүндөй берсин, мындан ардагы арышыңыз кенен болсун. Негизи манас айтып калууңузга эмне түрткү болду эле? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, Алманбет. Биринчи манас айтып баштагандарыңыз эсиңизде, ал кезден бери өзгөрүүлөр болсо керек, Мен манас айтышка кызыккан болчумун. Бир манасты жаттагам, ошону айтып, кийин бул манасты жаттадым. Аны Мираида, чын эле сиздин дагы манас айтууңуз өзгөчө экен, башкача эмоциялар менен берип айтат экенсиз. Үй бүлөңүздүн арасында бирөө жарым барбы манас айткан? Жок. Сөзүңүз эле. Ата-энеңиз каршы эмеспи манас айтам десеңиз? Каршы эмес. Эжекем, келиңиз да ушул эки манасчыңызды андан сырткары бул мыкты таланттарыңызды сүрөттөп айтып бериңиз. Ар биринин дагы мындан сырткары өнөрлөрү болсо керек, келиңиз. Эми бул окуучуларым тууралуу айта кетсем, мына Алманбет деген бизди өзү дагы ушул манастын эң жакын көргөн Манас баатырыбыздын доосу Алманбет болот. Алманбетке биз тийишип калабыз. Алманбет, сенин атың ошо Манастын жөн аты эмес, Манастын доосунун аты. Демек сен Манасты кыйын айткан балдардан болосуң деп ушундай шыктандырып, мына Алманбет өзү музыка сабагында 4-класста көбүнчө Манас эпосу да кездешет. Ошондо Каныкейдин Тайторуну байгеге чапканы дегенден
ошол теманы өтүп жатканда муну кичине Манаска шыгы бар экенин байкап калдым. Анан үн деген бар, арылдап эле үндөрү чыгып жатса анан биринчи ушул колдорун жаңсабай эле айтып атты. Анан ар түрдүү обонго салып, өзүңө жаккан бир манасчынын обон вариантыны карап туруп, ошого карап үйрөнөлү деп биргеликте үйрөндүк. Анан ушундай Манаста Манас айтым. Анан Мирайда тууралуу айта кетсем, Мирайда кызым ушул беттеген, бербеген кыйын чыкма кыздардан да бул. Бир нерсени ушул эме буга бир эмени бербеш керек да, бир тапшырма бердиң бол, ошонун артынан сөзсүз чыгарат да. Ошол үнү бар, мунун дагы барылдаган үнү бар. Анан карадым, мунун үнүгө ушул Шерин Сарыгулованын үнү туура келет экен. Аны сен Шерин Сарыгулованын жана актриса кыздын Манас айтканын бир көрбөйсүңбү деп көрсөтүп койдум. Ошол бойдон кетти да. Бир эле укканда уже ошону обонуна салып мына айтып келатат Манасты. Эң сонун айтат. Эми кызыбыз жөнүндө айта кетсек, Салиева атын ким эле? Унутуп калдым. Динара кызыбыз бул кыз бардык жогунан таланттуу. Бул кыз бий жагынан, ыр жагынан ушул сахналык көрүнүштөрдү аябай мыкты аткарат. Ата жакында мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктанам аттуу республика конкурста область боюнча бий жанр боюнча 3-чү орунду алды. 2-чү орунду алыптыр. Ооба. Ушундай ийгиликтерибиз бар. Эми Айжамал тууралуу айтса, бул дагы кызыбыз ырдайт, бийлейт, сахналык көрүнүштөрдү да сонун аткарат. Булар баары биригип ушул отурган окуучулар. Мектепте да мыкты окушат. Эми бул кызым жөнүндө өзгөчө айтмакмын. Кыз жибек бул комуздан дагы баягы эң жакшы окуган окуучум. Анын өздөрүнүн музыка сабагында да дайыма ошо кол көтөрүп жооп берип аткан кыздарымдан. Эжеке комуздан ушул кыйыныраак, эң кайсы кыйын десе, мен анда көчмөндөргө өзүм ырдап барган Курманбек дастанын үйрөтөйүн деп, ушу дастанга биринчи үйрөнгөн окуучум болду ушул. Жакшы. Сонун айтор таланттардын баарын жыйнап алыптырсыз. Баягы жан дүйнөсү каалап аткандардын баарын кыялын орундатып аткандардын катарында экенсиз. Мыкты мугалим катардагы сизди билебиз. Эми өзүңүз дагы ырдап келдим дедиңиз эле, ырыңызды окуп берсеңиз, андан соң кыздарыбызды сахна төрүнө узатып бийлетели. Болуптур. Мен анда кайсылырды аткарып бересиз бизге. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиз болсо Баткен телеканалынан эч кайда алыстабай туруңуз. Бүгүн бизде Кадамжай районунан келген мыкты, кыйын таланттардын баарын чогултуп таңкы Баткен көрсөтүүбүздү улантуудабыз. Анан жакшылык ээлерин куттуктоодобуз. Конокторубузга келген суроо талаптардын баарын дарегине жеткирүүдөбүз. Экран астындагы номерлерге билдирүүлөрдү узата бериңиз. Келиңиз. Анда эмесе сиздерге ушул көп жыл ошо Сүлүксү шаарында эмгектен жүрдүм. Анан ар бир эле адам өзүнүн туулган жери, киндик каны тамган жерин, мекенин сагынат экен. Ошол жакта жүрүп ушу Кадамжайым деген ырды жазган элем. Ошол жалпы Кадамжай районунун тургундарына арналат ушул ырым. Ушуну өзүңүз жазгансыз? Жалпы эле мекенин сагынып жүргөн адамдарга арналат. Өзүңүзгө жазгансызбы? Автор өзүңүзсүз? Ооба, мен буга чейин айта кетсем эки китебим чыккан, ырлар жыйнап. Башташ керек болчу да чыгармачылык жаатында дегенде. Кандай темадагы ырлар жазасыз? Китебиңиздин аталышы кандай? Ошол жөнүндө кеп көп анан ырыңызга кезектер. Анда биринчи китебимдин аты 2012-жылы чыккан Жүрөктөн төрөлгөн ырлар деген ыр жыйнагым чыккан. Андан соң ушул жергиликтүү эле басмаканалардан өзүмдүн ушу Булбулдар жазды сагынат деген экинчи китебим 2018-жылы чыкты. Бул ырлар эле эмес, поэмалар дагы бар ичинде. Ар кандай темада ырлар бар да. Азыр бизге ошондо кайсы темадагы? Азыр мен сиздерге ушу патриоттук тема десем деле болот да. Туулган жерге болгон сагыныч. Кадамжайым. Турмуш куруп, жат бөлөөгө багынып, бөтөн журттун тилин таптым жагынып, мусапырдай куса болуп жүрүпмүн,
туылған жердің топырағын сағынып. Қадам жайым, туылған жерім мекенім, төрөп мені бешігіңе терметтің, таңдайымда даны қалды бір өмір, алма гүләс, анар өрік шербеттін. Шаймердендін дариясы жай аққан, айылымдың ортосынан баратқан, Гөзел ата, жаңы айыл таштөе, бейіш өңді жерді беріптір жаратқан. Дербіш өңді қолды аса таяғы, күнді естейм балалығым баяғы, қарап алсам қарек тойып айылымды, мейлі анан келсе өмір аяғы. Сұрмасымап, кенге толғын қадам жай, ата менен тирүү күтіп алғандай, сағыныштан қойбой шықтым сапарға, құчақ жайып, тосып алчы балаңдай. Сонун керемет. Ушулар элимизге жүк кылып, дагы бир жырымыздан эми китеп сиздики откондон кийин ичиндеги ырлардын баары сиздики да. Ошон үчүн дагы бир ырды коркпой туруп эле сурагыңыз келип атат. Керемет саптар камтылган экен өзгөчө. Кайсыңызды? Анда эмесе бу жерде мен окуучуларым олтурат, мен ар дайым ушул окуучуларыбызга дагы жаш муундарга айтар элем, биринчи кезекте билимден да мурда тарбияны койгула дейм да. Ошо тарбиялуу адам эч качан жаман болбойт. Ошон үчүн тарбиялуу муундар билимге да умтулат. Ошон үчүн буларга ар дайым санат насатымды айтып келем. Гүлсарадан санат деп бир жазган элем, ошону окуп берейин. Бул жалаң гана жаш муундарга эмес, жалпы эле бизди көрүп жаткан көрөрмандарга арналат. Келиңиз. Жыгылганды көргөндө колду сунгун жардамга, жеген ашың бөлүп бер жаман көргөн адамга. Сени бирөө тилдесе, уун чукпастан тура бер. Каргыш тиет өзүнө, сен жолуңду улай бер. Ким каргаса оозунан чоң кырсыкка кабылат. Ээсин таппай каргышы кайра өзүнө сайылат. Жамандаса бирөөлөр, күлгүнага таарынба. Күнөөлөрүң төгүлөр, тузактарга чалынба. Жакшыларга жанашкын, жагындуу көп таң атсын. Сиздей болсок экен деп, жаш муундар самашсын. Жамандарды жолотпо, бөөдө убак коротпо. Сынык сүйлөп буйта өт, кокус жолуң торошсо. Карыларды сыйлагын, кары көңүлү баладай. Сыйлабасаң аларды, балдарың кетет карабай. Тилди Кудай берген деп, октой кылып жаадырба. Көңүлү жарым пенденин эс учунан тандырба. Жакшы кепке иштеткин, Алла берген тилиңди. Жөнү жок буудай курба, көргөзүп мүнөз тебиңди. Берилбеген акчага, акча алгач байытат. Апсыгып алсаң көбүрөөк, алкымың асайлат. Баалуу кийим оролсоң, саркечмин деп мактанба. Суу өтсө өпкөңө, кеселмин деп даттанба. Керемет саптарды жазган экенсиз. Чындыгында сизде өзүнчө бир биздин чактыш программабызга алып келип алып, ыр жыйнактарыңызды ачып, сиздин жан дүйнөңүздү ачсак болот экен. Ал күндөр дагы алыс эмес, буюрса биз күтөбүз. Студиябыздан ар дайым сиздерди. Анда эмесе, керемет ырларды жазган эжекебиз өзүнүн үнү менен дагы бир жакшы коңуздун коштоосун аткарып берейин деген учурда биз дароо кезектүү сыналып, көпчүлүк көрөрмандарыбыз дагы күтүп калды болуш керек. Кайсыларды аткарып бересиз? Анда эмесе, жалпы ушу Баткен областынын тургундарынын эң сүйүктүү ыры болуп калган Өргүз ырга кетели деген Апаз Жайнаковдун ырын аткарып берейин. Коюңуздар. Кетели Өргүз арга, сулушуңду суранам четке какпа. Сүйүп өзгө жолугуп айлуу түндө, сыйыналы бир келген бактыбызга. Сыйыналы
бактыбызга. Мөл булакка баралы ай тоскону, ат жалында шамалда ойношкону. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүк зарга кетели макул болчу. Өрүк зарга кетели макул болчу. Айлуу түндө никелеп сүйүбүздү, өрүк зарга чачабы күлкүбүздү. Жылдыздардын терени чачыласын, булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Булактарга сүйдүрүп жүзүбүздү. Кечикпейли бир келген бактыбыздан, өрүк зарга кетели макул болчу. Өрүк зарга кетели макул болчу. Керемет. Чын эле. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү таңкы баткен көрсөтүүбүз ушундай кызыктарга бай, анан жакшы бир эфир уюштурдук деген ойдобуз. Биздин ар бир эфирибизди YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыз. УТРК баткен деп жазсаңыз, ал жактан да сиздин достугуңуз болууга кызыктарбыз. Ой пикириңизди калтырыңыз комментарий бөлүмүндө, андан сырткары класс белгисин басып, жакты деп койсоңуз дагы кубанычта болуп калабыз. Анда эмесе бүгүн биздин студияда Кадамжай районунун Исхак Болотхан айылынын айыл аймагына караштуу номер 43 ынтымак орто мектебинин таланттуу окуучулары жана ошондой эле музыка мугалими Ражаба Валиева Бүү Сарай жекебиз мейманда болду. Таланттуу кыздарыбыз Кыз Жибек, Айжамал, Динара, Мираида, Алмамбет. Сиздерге болсо ыраазычылыгыбызды билдирели, келип бергендигиңиздер үчүн. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Баткен телеканалынын эшиги ар качан да ачык. Келип туруңуздар, Эркин микрофонду узатайын эжеке. Барыңыздарга, көрүүчүлөргө тынчтык жана амандык, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Сизден дагы көп таланттуу окуучуларды күтөбүз. Сиздерге болсо ийгилик каалайбыз, арышыңыздар кенен болсун, жолуңуздар байсалдуу болсун. Бүгүнкү таңкы баткен көрсөтүүсүн алып барган Шарлотта Эшмуатова кызыңыздар кызматта болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Жакшы